Кыргызстанда сөз эркиндиги барбы же жокпу? Биз жашап жаткан коомдун пикирин оң же терс жака өзгөртүп, тараптардын тигил же бул чечимди кабыл алышына опол тоодой таасир берүүчү күч бул журналисттик чөйрө. Бир ордунда турбай, күн сайын жаңыланып жаткан ушул заманда демократия деген түшүнүктү жамынып алып, эркиндикти эң ооздукка алмаштырып алгандар көбөйдү. Интернет желесинде өз билгенин жасап, оозуна келгенди оттогондор, блогер сымалдар, салттуу журналистиканын аброюн түшүрүп, маалымат берүүдө башаламандыкты жараткан учурлар көп эле кездешет. Президент айтмакчы, алмакандан уктум эле деп болжолдуу маалыматтарды өзү көрүп келгендей айтып, иликтөө кылдым деп далили жок бирөөнү каралаган материалдар социалдык тармактарга жайгаштырылып, карапайым элдин аң сезимин уулаган учурлар күндө катталууда. Жалганды чынга, ушакты улуу кепке айландырган эң ооздор коомчулукка чыгарган материалы үчүн мыйзам алдында жооп берүүгө убакыт келгенде, сөз эркиндиги, демократия деген түшүнүктөрдү бетине кармашып, бизге кысым болуп жатат дегенди модага айландырып алышты. Маалымат таратууда жоопкерчилик деген негизги фактор бар экенин эске алгылары келбегендер, сөз эркиндигине жамынып алып билгендерин кыла берген, айта берген замандан өтүп кеткенин, эми жалган жалаанын, мазактоонун, сөккөндүн жообу катуу болорун ар бири бөркүндөй билип алыш абзел. Өлкө башчысы да барган жеринде сөз эркиндигине эч кандай чектөө жок экенин айтып келет. Болгону ушакты, жала жапканды, бирөөнү мазактап сөккөндү, жалганды чындай айтканды, далилсиз материалдарды сөз эркиндиги менен алмаштырып албагыла деп дайыма эскертип келүүдө. Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана анын күнгөй тескейи Нурзада Сыдыкованын материалында. Кыргызстанда журналисттик кесипти аркалагандар үчүн быйыл чоң жаңылык киргизилди. Мындан бир нече күн мурун өлкө тарыхында алгачкы жолу президенттин Мейкин сыйлыгын тапшыруу иш-чарасы өттү. Сынакка жалпы 200дөй материал келип түшкөн. Алардын ичинен суурулуп чыгып, 10 журналист 10 номинациянын жеңүүчүсү болду. Ар бирине 1 миллион сомдук сертификаттар тапшырылды. Мейкин сыйлыгы жөн эле журналисттердин көңүлүн алуучу сыйлык эмес. Бул журналисттик принциптерге таянуу менен Кыргызстанды жаркын келечекке, жаңы ой жүгүрткөн коом курууга күн сайын жакындаткандар үчүн уюштурулган сыйлык. Бул калеми мененби же фото, видео камерасы мененби айтор азыркы Кыргызстандын көп кырдуу портретин тартып, анын татаалдыгында таасирдүү жетишкендиктерин да чагылдырып, улутубуздун тарыхый эс тутумун калыптандыргандар үчүн сыйлык. Мамлекет башчысынын суранычы менен сынакка келип түшкөн материалдарда бийлик тарапты жактаган же мактаган маани камтылбашы керектиги айтылган. Тандалып алынган 10 материалдагы сюжет макалаларда мындай өңүттөгү жагдайлар жок. Анда өлкөдөгү карапайым калктын жөнөкөй жашоосу, жетишкен ийгиликтери жана кемчиликтери, Кыргызстандын кооз жерлери чагылдырылган. Сыйлык тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров жалпы коомчулукту ой жүгүртүүсүндө журналисттердин орду чоң экенин билдирди. Алар көйгөйлүү маселелерди чагылдыруу аркылуу аны чечүүгө бийликке жардам берип жатканын белгиледи. Бирок коомчулукка опол тоодой таасири бар экенин билип туруп, жеткиликсиз жалган маалыматты чыгаруу менен элге карама-каршы маанай жараткан журналисттер бар экени да белгилүү. Мамлекет башчы кыргызстандыктарды андай жол менен адаштырбоого чакырууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү элдин көзү, кулагы жана үнү. Сиздердин айткандарыңыздар менен жазгандарыңыздардын негизинде коомчулук маалымдар болуп, коомдук пикир жаралат. Ошондуктан сөзүмдүн акырында учурдан пайдаланып, ушул жерден пайдаланып калбасам болбойт. Урматтуу айрым журналисттер, айрыкча Азаттык радиосу жана башка 5-6 сайттар жалган маалыматтарды таратып коюп, тымпыйып олтуруп калбастан этият болсоңуздар деп суранып кетет элем сиздерден. Коррупцияны иликтеңиздер, биздин кемчиликтер болсо, аны жиликтеңиздер, ачыкка чыгара бергиле, биздин коомчулуктан жашыра турган эч нерсебиз жок. Бирок баягы дейт дебей, алмакан эжем айтып атпайбы дебей, материалдарыңарды эң жок дегенде бир 90%-ын далилдеп алып туруп, далилдер менен анан кийин чыгарсаңыздар мага дагы жардам болот эле.
Көпчүлүккө маалым болгондой, айрым массалык маалымат каражаттарында Кыргызстанда журналисттерге карата кысым болуп жатканын, алар айыпсыз кармалып, камалганын айтып келишет. Мындай маалыматтардан улам бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнө дал ушундай пикирлерди жаратууда. Деген менен журналисттин мыйзамга каршы жасаган аракеттеринен анын статусу жоопкерчиликтен куткарып калбайт. Ал эми күч түзүмдөрү кармоодон мурун кылдат иликтөө, тергөө амалдарын жүргүзөт эмеспи? Далилдүү фактыларды аныктагандан кийин чечим кабыл алынары айтпаса да белгилүү. Государственный комитет национальной безопасности или органы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети же коопсуздук органы эч качан жөнөкөй жана күнөөсү жок жаранды кармабайт. Бул биздин антыбыздан да жогору турат. Биз эч качан күнөөсүз жаранды кармаган деңгээлге чейин түшпөйбүз. Пустимся того, чтобы там задерживать невиновного человека. Айрым ЖМКлар Кыргызстанда сөз эркиндиги жок деп жар салып келет. Бирок салыштырмалуу сөз эркиндиги жогору деп бааланган АКШда да андай эмес. Жакында эле ABC News телеканалы Дональд Трампка зордуктоого байланыштуу жала жапканы үчүн $15 миллион төлөп бермей болгон. Телеканалдын алып баруучусу Дональд Трамп тууралуу баяндаганы үчүн өкүнүп жатканын кайрылуу аркылуу билдирген. Салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да белгилейт. Ал парламентаризмдин бешиги делген Улуу Британиянын парламентинде журналисттер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурган жерди тосуп коюшканын мисал келтирет. Алар депутаттарды чыгарып суроо бере алышпайт. Депутаттар башка жол менен чыгып кетишет. Мына ошондой өлкө сөз эркиндиги боюнча бизге баа берип жатат. Кыргызстанда сөз эркиндиги жок, сөз эркиндиги төмөндөп кетти деп ар кандай индекстер менен көптөгөн эл аралык уюмдар бизге баа берип атат. Мына ушул туура эмес экенин мен айтып коеюн. Мына бул жерде биз эң маанилүү документти карап атканыбызга карабай, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар бир депутатты каалагандай чакырып алып суроолорун берип атат тигил жерде. Бул көрүнүш мына парламентаризмдин бешиги деген Улуу Британияда дагы журналисттерге массалык маалымат каражаттарына аркада отурган тосуп койгон. Айнек терезе менен. Алар суроо бере албайт, чакыра албайт. Чыкканда дагы депутаттар башка жол менен чыгат, контакт болбойт. Мына ошондой өлкө бизге баа берип атат бүгүнкү күндө индекс түшүп кетти деп. Мына сөз эркиндиги каалагандай чакырып, каалагандай суроолорун берип атат. Ошон үчүн урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер дагы ошондой бизге айтылган, биздин өлкөбүздө сөз эркиндигинин абалын айтылган учурда өзүңөрдүн үнүңөрдү чыгарып коюшуңар керек. Ал эми Кыргызстанда мамлекет башчы арыз менен сотко кайрылмак тургай. Журналисттерди түшүнүксүз, аныкталбаган маалыматтарды чыгарбай, факты менен сүйлөөнү сунуштап келет. Бирок мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу чындыкка коошпогон иликтөө сыяктанган материалдарды жарыялап турган бир нече маалымат булактары да жок эмес. Бул бийлик болсо элдин кайдыгерлигин колдонуп, Кыргызстандын жерлерин таркатканга улантып жатат. Технология тездик менен өнүгүп жаткан учурда социалдык тармактарда да фейк маалыматтар көбөйдү. Алардын чын төгүнүн аныктоо карапайым калк үчүн кыйынчылык жаратат. Анткени айрым маалымат булактары карама-каршы жаңылыктарды чыгарат. Мындан улам журналист суроолуу маселенин аныкталган, ишенимдүү жообун жалпыга маалымдашы керек. Коомчулукту манипуляцияга түртпөй, көрүүчүлөр өздөрү чечим кабыл алгыдай шартты жаратышы абзел. Мамлекет башчысы да мына ушуга чакырыктарды таштап жатат. Ал эми сөз эркиндиги болсо болуп келген бизде, жана мындан ары дагы боло берет. Бир гана суранычым, сөз эркиндиги менен ушак айыңды, жалган маалыматтарды, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирүүнү, анан эң негизгиси элди массалык башаламандыкка чакырууну сөз эркиндиги менен алмаштырбасаңыздар деп суранып кетет элем. Көпчүлүккө маалым болгондой 20-21 декабрь күндөрү 3-чү элдик курултай өттү. Анда делегаттардын бири Асылбек Абдыкадыров тарабынан Азаттык, Кактус медиа, Политклиника басылмаларынын өкүлдөрүнө сөз берүүнү сунуштады. Абдыкадыров аталган медиалар бийликти сындап келерин айтып, ойлорун угуп коюу туура болоорун кошумчалаган. Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин дагы бир ирет кайталады. Жыйынтыгында Демилге колдоо таап, аталган медианын Кыргызстандагы жетекчилери чакырылган. Коомдук пикирди манипуляцияларга аракет жасашат. Ошолорго да өз ойлорун ачык айтканы ушул жерден трибунадан убакыт берип, алар да ойлорун билип койбойлу. Мисалы мына Азаттык, Кактус, Политклиника деген СМИлерди ошондо болуп жаткан иштерди туура маалымат менен элге түшүндүрүү жагы каралмак. Садыр Нуркожоевич кандай дейсиз? Эч каршылык жок.
зал чечет, курултай чечет. Кимди сүйлөтөбүз десеңер, трибуна силердики. Анан Мыктыбек Усупович, сиз туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Курултайдын экинчи күнү чакырылгандардын пикирин угууну каалаган 700 делегат менен кошо жалпы эл күттү. Бирок аталган медиалардын биринин да өкүлү келген жок. Көрсө алардын четтеги жетекчилери уруксаат бербептир. Мындан улам сөз эркиндигин талашкан медиалардын өздөрүнүн да эркиндиги жок тура деген коомдук пикир жаралды. Массалык маалыматтын каражаттарын чакырышты, бирок келишкен жок. Баш тартышты десек да болот. Азаттык Прагадан уруксат сурайын дептир. Жыйынтыгында Прагасы уруксат бербей коюптур. Дина Маслова Кактус баш тартыптыр. Поликлиника айылдамын деген шылтоосун айтыптыр. Кече айылда болсо бүгүн деле келе берсе болмок. Качты баары да. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет мына ушундай. Ошол аталган маалымат каражаттарынын жетекчилерине чыктык. Бүгүн президент өзү дагы айтып өттү, чакырган экен. Мен ошол президенттин айткан сөзүн тастыктайм. Бизге келүүгө бир нече жолу кайрылдык. Мамлекет тарабына сөз эркиндиги жок деп кине коюп аткандар өздөрүндө дагы мындай сөз эркиндиги болуш керек да. Алардын өзүнүн сөз эркиндиги жок экен. Бүгүн кырдаал көрсөттү, далил менен күбө болдук ага. Сөз эркиндиги Кыргызстанда болуп келген жана боло берет. Аны чектегенге да негиз жок. Бирок сөз эркиндиги деп эле коомчулуктун арасына бүлүк салууну, адам аброюна шек келтирген жалган жала маалыматтарды таратууга болбойт. Ар бир жаран статусуна карабай мыйзам алдында жоопкерчиликтүү экени да эскертилип келет. Ошондон биздин журналисттерге Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Эмнени жазса жаза берсин. Бирок Кыргызстанга бүлүк салбаш керек да. Ошон үчүн бүлүк салгандарды биз тартипке чакырдык, мындан ары да чакырабыз. Керек болсо жакында мына силер мыйзам кабыл алдыңар окшойт чамасы, жанагы абройго шек келтирүү боюнча деп, Же кабыл алып атасыңарбы, чөтө мен азыр эсимде жок. Ошол эгер кабыл алынып кала турган болсо, анда аброюбузга шек келтирди деп дагы буларды биз тартипке салабыз. Мен сиз отурган жериңизден эле сизди ата жотоңузду өзүңүздү кошуп эле сөгүп кирсе биз айтасыз да, бул жинди болуп калганбы деп, туурабы? Журналисттерге да ушундай талап болуш керек да. Бир дагы мамлекетте кол тегиз мыйзам жок. Коомчулукта катуу кабарланган кармоолордон улам эч кимге ырайым кылууга негиз жок экенин өлкө жетекчилери тарабынан эскертилип келет. Мыйзамсыздыкка барган жөнөкөй жарандан тартып, министр, депутат, даражалуу чиновниктин тууганы болсо да жоопкерчиликке тартылат. Но я никого шадить не собираюсь. Кто бы то ни был. Мен эч кимге ырайым кылайын деп турган жокмун. Ким болсо да, менин жакын адамдарым, уулум, агаларым, ким болбосун мыйзам бузуу менен мага келип калса, аларды камайм. Бул менин принцибим. Попадет, я их посажу. Это мой принцип. Мамлекеттин өнүгүшү ар бирибиздин колубузда. Ал үчүн таалыкпаган эмгекти талап кылат. Өлкөдөгү инфраструктураны жакшыртуу, завод, фабрикаларды ачуу, жумуш орундарын көбөйтүү, айлык маяналарды көтөрүүгө биргеликте аракет кылуу зарыл. Ага президент болобу, депутат, дарыгер, мугалим, айдоочу, журналистпи айтоор ар бирибиз чынчыл, чын дили, абийири менен жоопкерчиликти сезип, кылган ишине татыктуу баа бергенди үйрөнгөндө гана жете алабыз. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.